Жибирил периште ахбирни анил иман, иман жөнүндө кабар бер деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам иман дегенде анту мина биллахи ва малаикатихи ва кутубихи ва русулихи, иман деген Аллахка жана периштелерге, китептерине, элчилерине, акырет күнүнө жана тагдырга, жакшылык жамандыгын Аллахтан деп билүү деп айт. Иман дегенде хадихи арканул батина. Ислам дегенде сырткы көзгө көрүнгөн амалдар болсо, ал эми ыймандын рүкүндөрү дегенде ички амалдар болот. Ички деген сөз бул жүрөк амалдар. Иман дегенде тилдик маанисинде эмне деп түшүнөбүз? Ат-тасдиқ ул жазим аллази ла я'тарихи шак. Жүрөк менен ишеним. Ойку кайкы эки анжы болбостон, шек санабастан жүрөктөгү орун алган ишеним. Иман тилдик маанисинде. Ал эми шариаттагы мааниси имандын фахуа каулун бил лисан, тил менен айтуу, ва атиқаудун бил калб, жүрөк менен ишенүү, ва амалун бил жавари, жана дене менен амал кылуу. Язиду бит таа ва янкусу бил маъсия. Жакшы амал кылуу менен иман көтөрүлөт, жаман амал күнөө кылуу менен иман чөгүп түшүп алсырайт. Ушул ахли сунна вал жамаанын иманга берген аныктамасы. Билип алыңыздар, иман дегенде тил менен айтуу, жүрөк менен ишенүү, дене менен аткаруу, сооп амал менен көтөрүлөт иман, күнөө иштери менен иман алсырайт. Хада хуа ал-иман инда ахли сунна вал жамаа хилафан лил муржиа. Жана исламда да кээ-бир тайпалар бар, секталар. Мына ушу имандан чаташат. Мисалы бири муржиа деген секта, булар айтышат, иман жүрөк менен ишенебиз, тил менен айтабыз, болду дейт. Амалды иманга киргизбейт. Ушулардын артынан бизде да таасирленип калган адамдар бар. Главный жүрөк таза болсун дегендер бар. Аллах сактасын. Мына ошо имандын акыйкатын билбегендер ушинтип сүйлөшөт. Болбосо мен мусулманмын, Аллах Таалага иман келтирдим деген адам тил менен айтуу деген сөз, тилиңиз менен шахадан айтасыз. Ла илаха иллаллах. Аллахка иман келтирип атам деп оозуңуздан иманды бузбай турган сөздөр чыгыш керек. Жүрөгүңүз менен ишенип атасыз. Аллахка, пайгамбарга, периштелерге, Аллахтын китебине, тагдырга, жакшы жаман бүт жүрөк амалдар. Анан амал менен, үчүнчүсү амал. Мухаммад Аллахтын элчиси. Аллах жалгыз деп коюп, бирок намазы жок, орозосу жок, зекети моюнда турат, зекети жок. Кандай иман бул? Аллах сактасын. Муржииттер болсо эмне дейт? Главный жүрөк менен ишен, тилиң менен айтып кой, болду, сенин имандысың дейт. Айырма жок дейт. Хада каулун мардут, бул кайтарылган сөз. Исламдагы сөз эмес. Фала будда минал амал, амал сөз болуш керек. Адам амал кылбаса момун боло албайт. Керек болсо жүрөгүм менен иман келтирдим десе дагы, тили менен айтса дагы, тили менен дудук болуп калып эле сүйлөй албаса ал үзүр. لأن الله عز وجل ذكر الإيمان مقرونا بالعمل في كثير من الآيات ولم يقتصر على ذكر الإيمان فقط. Аллах Тааланын китеби Куранды ачып окуганда ыйман дегенде дайым амалды кошуп эскерет Аллах Таала. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Чыныгы момундар Аллах эскерилгенде жүрөктөрү жумшарат. О ида тулият алейхим аятуху. Аллахтын аяттары окулганда задатхум имана. Иманан ва аля роббихим ятаваккалун. Алардын имандары көтөрүлүп, Роббисине тоокел кылышат, таянышат. Эми караңыздар амалды. Аллазина юқимуна солата. Булар кимдер? Чыныгы момундар дегенде, иман келтирген адамдар чыныгы деп Аллах Тааламдан биз сураганда мына Аллах Таалам бизге ушундай жооп берип атат. Имандуу адам ким десе, намаз окугандар, биз бөлүп берген ырыскыдан кайрымдуулук кылгандар, зекет бергендер. Улаика хумул муъминуна хак. Мына ушулар чыныгы момундар дейт. Чыныгы имандуу адамдар дейт. Анфал сүрөсү 2-ден 4-аятка чейин. Кужурат сүрөсү 15-ci аятта Аллах Таалам айтат: "Иннамал муъминуна аллазина аману биллахи ва расули." Чыныгы имандуу адамдар Аллахка жана Аллахтын элчисине ишенгендер. Андан кийин эч кандай шек санабагандар. Караңыздар. Ва жахаду би амвалихим. Мал мүлкү менен курбанчылык кылгандар. Ва анфусихим Аллах жолунда. Жана өзүнүн жанындары менен, малдары менен улаика хуму содихун. Мына ушулар чынчылдар дейт. Сыртынан мусулман болуп чынчыл эместери бар, мунафыктары бар арасынан. Ошон үчүн иман дегенде бул жүрөк, тил, амал. Кимде ким Аллах Тааламдын алдында иман менен барайын десе, ушул 3 нерсени бириктириш керек. Бирде мына Жибирил периште сурап атат пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан, иман эмне деп. Мен жүрөгүмдө иман орносун, имандуу адам болоюн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сыпаттагандай, Аллах Таалам айткандай чыныгы момун болоюн десе,
Адам баласы иманды тилдик, шариаттык шарттарын жакшылап түшүнүп алыш керек. Болбосо, түшүнбөсө кээ бир адамдар иман десе ла илаха иллаллах деп койсо эле болду, иман деп алган. Ким ла илаха иллаллахты айтып койсо эле бейишке кирет. Дебеди беле деп ошо менен чектелип калгандар бар. Болбосо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын канча деген хадистеринде келген. Иман бул 70тен ашык, же 60тан ашык бутактары бар. Анын эң жогорусунда ла илаха иллаллах турат. Эң төмөнүндө бул жолдогу бир жатып калган зыян берүүчү нерсени алып коюу деген. Уялуу бул имандын бир бутагы. Имандын шакчалары бар да. Иман бул амал. Эң эле төмөнү ушу жолдо бир таш көрүп калдыңыз, бир тикенек чыбык бук тосуп калса ошону алып коюу. Эң жогорундагысы ла илаха иллаллах. Ал эми уялуу имандын бир бутагы. Бутактары көп. Сүйүү Аллах болгон, тобокел кылуу, чынчыл болуу. Мына ушул жерде деле хадисте ачык баяндап көргөзүп турат. Иман деген бул сөз экен, иман деген бул амал экен, иман деген бул ишеним экен. Эң жогорусу, эң артыгы бул ла илаха иллаллах экен. Тили менен айтып атасыз. Эң төмөнү жолдогу нерсени алып коюу экен. Жүрөк амалдары бар иманда. Ошонун бири уят экен. Уят бул имандан. Фадалла аля анна al-iman yatakawwan min hadhihi thalatha. Мына муну окуган адам түшүнөт, иман деген 3 нерседен курулат экен. Кимде ким ушунун бирин таштай турган болсо, күчү жетип туруп, тили болуп келип текебеленип айтпагандар, жүрөгү менен ишенбегендер, амалы менен кылбагандар, лейса би мумин, момун боло албайт имандуу. Ал эми көңүл бура турган жерде. Амма ман тарака бa'dal amal fa hada qad yakunu kafiran wa qad yakunu naqisan. Кээ бир учурда адам капыр болот, ушулардын бири таштоо. Кээ бир учурда жөн эле иманы кем болот, иманы алсыз болот. Эгерде ал жокко чыгарып, ишенбейм деп танып ал капыр болот, ал эми жалкоолуктун айынан же болбосо үзүрүн айтып, мана баштайм деп жүргөн адам иманы кем болот. Бирок ошентип жүрүп баштабай, имандын амалдарын кылбай өтүп кете турган болсо, аны Аллах билет. Абалы өтө чатак. Канча адамдар намаз окуйм, мына деп туруп өтүп кеткендер бар. Алымдарда сөздөр бар, намазы жок өтүп кете турган абалы өтө коркунучтуу. Amma ida taraka shay'an min al-amal ghayra as-salat fa inna qad yakun mu'minan naqis al-iman. Эң биринчиден намаз турат. Эгерде намаз болбой турган болсо, башка амалдардан пайда бербей калып коркунуч бар. Болгондо ба орозо карма ошонун артынан намазга өтүп кетет деген нерсе. Болбосо намаз адамдын иманы кадимки адамдын башындай. Amma ida taraka shay'an min al-amal башка амалдан башка амалдар таштап кое турган болсо, иман алсыз болот. Эгер намазы жок болуп өтүп кете турган болсо, анда имандан ажырап калуу коркунучу бар. Ошон үчүн мусулман адам же имандуу адам сырткы амалдарды дагы ички амалдарды бириктириш керек. Экөөнү бир алып жүрүш керек. Сырткы амалдар деп исламдын 5 түркүн айтабыз, ички амалдар деп имандагы амалдар. Имандагы амалдар деген бул жүрөктүк амалдар. Кимде ким сырткы амалдар менен гана чектелип, ички амалдарды кылбаган болсо, бул эки жүздүү адам болот. Себеби эки жүздүү адамдар сыртында намазы бар, келмеси бар, зекети бар, көргөзгөн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ичинде. Бирок жүрөктөрүндө орозосу да бар сырткы амалдарга. Бирок жүрөгүндө булар имандын бутактарында ишенген эмес. Булар эки жүздүү мунафыктар деп коет. Аллах таала буларды тозоктун эң түпкүрүндө болот деген. Ал эми ким жүрөгү менен ишенип, бирок денеси менен аткарбаса, кел менен тили менен айтпаса, бул дагы момун эмес. Себеби иман бул жүрөктө да орнош керек. Тил менен да айтыш керек, амал менен да кылыш керек. Эгерде жүрөк менен ишенип, тил менен айтып, амал кылбаса, Аллах сактасын. Ва илля фа иннал мушрикин ю'минуна бил кулубихим. Караңыздар, мушриктер деле жүрөгү менен ишенген. Болгондо алар тили менен айткан эмес. Эмнеге? Себеби тили менен айтканда бизге жүктөлөт. Биз буга амал кылыш керек деген. Яхудтар, христиандар деле жүрөгү менен ишенген. Барыбыз билебиз, христиандар, жөөттөр ишенген, билет булар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын чыныгы пайгамбар экенин билишет. Жүрөгү менен. Тиги мунафыктарда эмес. Мунафыктар жүрөгү менен ишенбейт, бирок амал кылат. Себеби иманды калкан кылып алган да. Ошонун артынан көп Мадинада жашайт, мусулмандар менен аралашып жүрөт, былгыт иштерин кыла берет. Эки жүздүү болгондуктан тозоктун түпкүрүндө калып атат. Ал эми жүрөгү менен ишенип, тил менен аткарбастан практика кылбагандар кебеле ушундай дейт, главный жүрөк менен ишенсе болду дейт. Анда жүрөк менен ишенсе бул жөөттөр деле жүрөк менен ишенет да булар. Христиандар деле ишенет, мушриктер дагы ишенет. Меккедеги мушриктер. Далил барбы? Ооба бар. Мына 33-аят Ан'ам сүрөсүндө. Аллах таала айтат: "Код на'ламу иннаху ла яхзунука аллази якулун." Биз билебиз, сенин жүрөгүңө кайгы келип атат, эй Мухаммад дейт.
Алардын сөздөрүнө сен кайгырып атасың. Себеби пайгамбар салам кайгырган. Эмнеге ишенбейт? Хакты билип туруп эмнеге ээрчибейт? Аллах таалам айтат: "Фа иннахум ла юкадзибунак." Алар сени жалганга чыгарган жок, ey Мухаммад. Сени жалганга чыгарган жок, ишенип атат сага. Валякинна золимина би аятиллахи яшхадун. Бирок надандар, залымдар, көкбеттер өжөрлөнүп Аллахтын аяттарына текеберленип атат. Жокко чыгарып атат булар. Курнамыз деп коет. Буга чейин да токтолгонбуз, мисалдаганбыз. Пайгамбар саллаллаху абакеси. Керек болсо мына ушул бүгүнкү күндө тарых китептен китепке өтүп келатат сөз, белгилүү сөзү бар. Валакоду алимту би анна дина Мухаммадин мин хойри адиянил бария. Динан дейт. Мен билдим бул Мухаммадтын дини эң жакшы диндерден, асмандан түшкөн. Лаулал маламату ау хадари масаббатин ла арайтани самхан бидалика мубина. Эгерде коомум мени жемелебегенде, сөкпөгөндө, жаман деп айтпаганда, мен бул Мухаммадтын динин кабыл кылып, амал кылат элем, ачыктайт элем деп айтып кеткен Абу Талиптин сөзү бар. Главный жүрөк таза болсун дегендер кандай болот андан абал? Оозумда келмем бар, жүрөгүмдө иманым бар, главный жүрөк таза болсун деп коюп намазы жок өтүп кете турган болсо, өтө коркунуч. Мындай адамдар имандын акыйкатын билбей жүргөндөр. Кандай болот? Сөз эле ишке аша бербейт. Сөз, ишеним, анан амал да болуш керек. Ошо сөзүн тастаган. Жөн эле кур сөз жарабайт. Мына бүгүнкү күндө кээ бир адамдар караңгылыктан, динди түшүнбөгөндүктөн ла иляха илlalloh'ун айтып, мушриктердин амалын кыла берет. Ал эми мурунку мушриктер түшүнгөн. Ла иляха илlalloh'ун айткандан кийин бул жерде амал жатканын. Муну айткандан кийин биз бул буттардын баарын жок кылыш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын динин ээрчиш керек, амал кылыш керек, иман келтирген эмес ошондуктан. Ал эми адам билбесе, жүрө берет болду, билген адамдай болду. Эң жаман нерсе да бул. Өзү билбейт, бирок билем деп ойлойт. Вал иқрар би анна дина Мухаммадин хак. Пайгамбардын дини чындык деп жүрө берүү бул мушриктердин дини, эгер амал кылбаса. Лакиннаху лам яшхад ан ла иляха илlalloh ва анна Мухаммад расулуллах. Бул мушриктер билген пайгамбарды ээрчи турган болсок, биз буттардын баарынан арылыш керек. Анан алар жахилиясы ойгонуп, кайра кой. Андай болсо биз тынч эле ушу капырчылыгыбызда өзүбүздүн ишибизди уланта берели деп уланып кетишкен. Фатх сүрөсүндө 26-аятында Аллах таалам айтат: "Изжа алаллазина кафару фи кулубихимул хамия хамиятан ал-жахилия" дейт. Капыр болгондордун жүрөктөрүнө кайрадан жахилия ойгонуп кетти. Жахилия деген ушу ислам доорго чейинки ата бабаларым, эл журт, ой када салт, үрп адат биздеги деп биз мурун мындай болгонбуз, шаманизм болгонбуз, биз отко сыйганбыз, биз ошол эзелки нерсе кайтыш керек деп. Анан ошо арабтардыкыда ошосу ойгонуп кеткен. Жап-жаш баланы биз кантип ээрчийбиз бул Мухаммадты? Жаш бала, биздин ата өзүбүздүн үрп адатыбыз бар, сыйынган жолубуз бар, өзүбүздүн буттарыбыз бар деп жүрөктөрүнө жахилиялар ойгонуп, кайрадан ушу капырчылыгын күчөтүп салгандар болгон. Мушриктер. Ошон үчүн мусулман адам, момун адам бирөөлөрдүн сөзүнөн коркпош керек. Аллах буйруган нерсени аткарууда, Аллах тыйган нерсени тыйрууда эл эмне дейт, журт эмне дейт, тигилер эмне дейт, бул эмне дейт дегенден коркпоңуз. Аллах тааламдан бекемдик сураңыз. Эл сүйлөй берет, айта берет. Себеби көпчүлүктө чындык көпчүлүктө эмес. Ва ин тути актар ман фил ард юдиллу кан сабилилла. Эгер сен көпчүлүккө баш ээ турган болсоң, анда сени бул жолдон адаштырып салат дейт Аллах таалам. Адамдардын бай айткандай кээ бирлер көпчүлүктө эмес чындык. Чындык бул азчылыкта. Ошондуктан иман сырткы амалдар менен ички амалдарды бириктириш керек. Ислам деп камтылганда иман да камтылат. Иман деп айтылса өзүнчө ислам да камтылат. Эгер экөө бир жерде айтыла турган болсо, анда айырма болот. Ислам дегенде зохир сырткы көрүнгөн амалдар айтылат, иман дегенде жүрөк амалдар айтылат. Имандын эң биринчи рүкүнү бул Аллах тааламга ишенүү. Аллах таалам жалгыз, шериги жок, ошол гана ибадатка татыктуу, андан башка эч ким татыктуу эмес деп ишенүү. Анын аттарына, сыпаттарына ишенүү. Иман дегенде ошол үч нерсени камтыйт. Аллах тааламдын сыпаттары дегенде рубубия, жаратат, тирилтет, өлтүрөт, Аллах таалам рызык берет, Аллахтын кыймыл аракеттери, ушуну рубубия деп коет. Аллахтын роб сыпаттары. Ал эми улухия дегени бул адам баласы жалгыз Аллах тааламга болгон ибадатында жалгыздоо. Жалгыз өзүнө гана ибадат кылуу. Жана аттарында, сыпаттарында да Аллах таалам жалгыздоо. Аллах тааламдын аттары бар, сыпаттары бар. Мисалы Аллах таалам рызык берүүчү десе, башка бир адам шерик колуштуруп, жалгыз эле Аллахтан гана үмүт кылбастан, жана Сулайман тоосуна уруп алып балалы болом деп, башка жерге барып бай болом десе, анда
Жалгыз Аллах Тааламдан гана ырыскын үмүт кылбастан, башка жерден да ырыскы үмүт кылгандыктан бул адам тавхидди жалгыз Аллахка арнаган жок ибадат. Башка жактан да көзүп атат. Фала якуну линсан муъминан илля битахқиқ хади саласа. Но ушул үч нерсени аткарганда гана адам имандуу болот. Валайса иман биллахи кама якул бa'духум ау касир мимман ла илма индахум. Тилекке каршы көп адамдар иман эмне десе, иман деген бул Аллах бар деп айтуу болду, бул иман деп түшүнүп алган дейт. Иман бул иман Аллахка ишенем. Мен атеист эмесмин. Аллах бар деп коюу бул иманга жеткиликсиз. Иман дегенде бул жогоруда айткан рубубияны, улухияны, Аллахтын аттарын, сыпаттарын, Аллах Таалага болгон ибадаттар бүт жалгыздоо бар. Эгер бул нерселер кем боло турган болсо, анда иман деп айтылбайт ал нерсени. Кемчилик бар бу жерде. Ушул жерден да кыска айтып кете турган нерсе, мушриктер дагы Аллах Тааламга иман келтирген, билген. Аллах Таалам өлтүрүүчү, тиритүүчү, ырыскы берүүчү, аны шериги жок экенин мындай. Негизи башкарууда, тиритүүдө, ырыскы берүүдө жок экенин. Болгондо алардын кемчилиги иман да келтиришкен, билген Аллах Таалам жалгыз экен. Ортого буттарды коюп, кыямат кайымда шапаатчы болот, ушулар аркылуу Кудайга үнүбүз жетет деп ортомчу кылгандыгында болгон. Алардан сурасаң, асмандарды, жерди, күндү ким жаратты, айды ким жаратты десе, ла якулун Аллах, Аллах деп айтышкан алар. Эгер ошондой болсо, эмне үчүн силер ага сыйынбадыңар? Болгондо алардын түшүнүгүндө ортомчу кылышкан. Ушулар аркылуу жакындайбыз, ушулар кыямат кайымда биздин талабыбызды талашып, шапаат кылат деп. Айтканыбыздын себеби эмнеге тиешелүү бул нерсе? Максаты көп адамдар Аллахка болгон ишеним менен болду ушу менен иман бүттү деп чектелип калгандыгында болуп атат. Аллах жалгыз, Аллах ырыскы берүүчү, Аллах тиритүүчү, Аллах Таалам өлтүрүүчү, Аллах берүүчү, Аллах тыюучу деп Аллахтын сыпаттарын айтып айтат дагы, эми сен ошол Аллахка кандай мамиле кылып атасың деп суроо келгенде, мурунку мушриктерди мамиле кылгандай кылып биз дагы айрымдар ортомчуларды жасап, ширк амалдар жасап кеткендигинде болуп атат. Кеп сиздин амалыңыз кандай болот? Кудайга ошого каралат. Аллах тигиндей, Аллах мындай деп коюп туруп, бирок кайра ошол сыпаттарга өзүңүз амал кылбастан жүрөктү башка нерсеге буруп салгандыгында болуп атат. Ома ю'мину актарухум биллахи илля ва хум мушрикун. Алардын көпчүлүгү иман келтирсе дагы ширк амалында кала берет. Ошон үчүн бул нерсени үйрөнүш керек. Иман дегенде үйрөнүңүздөр, иманды кемите турган нерселерди, иманды буза турган нерселерди, иманды жок кылып сала турган